кышет ситуация бул жерде. Биз кай жердебиз? Могу жерде. Эң башталган могу жер. Ошондон келип отуруп могу ягынан. Могу жерде могу площадка бар. Ал биз кай жерде турабыз? Мондай карасак, биз могу тушта турабыз. Номер түшүнүктүү үчүн. Жок, могу жерде турабыз. Азыр жаңы площадка чоң. Мойнундан түшкөн да. Могу жерде турабыз. Значит, мындай кылалы. Дал ортосунда. Мына проекттер өтөбүзбү биринчи? Ооба. Азыр биз концепциясын даярдап атабыз. Тезирээк акча бар. Анда мындай кылдык. Бир парк ушул быйыл. Бир парк бульвар, бир парк ак өргө. Анан дагы майда чүйдө, ынтымак экини балалыкты бүтүрөбүз, Азербайжанды бүтүрөбүз. Негизинен Алла салгыч биз жаңы конуштарга көңүл буруш керек болуп атат да. Эс алуу инфраструктура. Супер. Эң көп көңүл быйыл жаңы конуштарга бурабыз. Канализациясын, эс алуусун, свет. Эс алуу Творческий жана площадкасы менен ырдап, мындай максатта. Мостторду, переходящий мосттун 5-6 салабыз, чтобы эне сай конушу менен дордой конушун элдери дайыма бири-бири менен тыгыз катнашта болуп, момундай эмес, мындай. Бул сол жак жагы мына бул жер эне сай. Бияк жагы дордой. Бул жерде 2-3 жерге карап атабыз, пешеходный мостчу. Ошол эне сай менен дордойду байланыштырып турган. Значит, мындай кыласыз. Маке. Мына өрекин ичин немени көрдүңбү, рельефти, ландшафтты көрдүңүз. Ичинен эчтеке кыйбайбыз. Жок. Только добавка кылабыз. Жерлерди түздөп, могун жээгине элдер эс ала турган скамейкаларды коюп, бош кээ бир жерлерин элдерге берип, чайга, бирок мындай түтөтпөй, түтүнү жок, шашлык кылбай, ызы чуу кылбай, чай, кофе кылып, тигинтип, иретке келтирип, иши кылып, оңдоп, түздөп, бирок ошол жерлердин баарын эртең уми өзү аукцион менен бергенде жеңичинен тууган урук деген анан тайкең эле жайын эле бөлө эле дегендер токтош керек. Суу бар. Айында келдимде. Мына жерге чыгып тургандар да чыгып эс алышат. Буну байкадым. Отуруш. Ошон үчүн шарт түзүп берели эртерээк. Ушул суу менен гана сугарабыз. Тигиле турган бак, дарак, жасылчанын бардыгын. Насос коебуз, насос. Ошон үчүн анда тез аранын ичинде тездетип, тезирээк конкурс чыгарып, могу март жаз келе электе элдерге шарт түзүп беришибиз керек да. Абдан шарт түзүш керек. Могу капталдардын баарын баягы көчүп кетпесин. Мунун баарын укрепление кылыш керек. Таштар менен объем коюп, сону 16 гектар жерде дагы бир шаарыбыздын ылдый жак тарабындагы эң чоң парктердин бири болот. Свердлов районунун эң сонун жер болот бул. Парктардан да өзгөчөлүгү суу бар да. Түндүктө бир парк, түштүк тарабыбызда бир парк болот, күн батыш жакта ак өргөдөгү парк болду. Ошондо шаарды толук камсыз болот. Могу жер укмуш парк болот тигилерге караганда. Агаларга жакшы болот. Потому что бул жер даярда. Нымдуулугу дагы кургап өлүп калбайт, урап калбайт. Ошон үчүн урматтуу шаардыктар, урматтуу достор, ушул жерге Дордой жакка эне сай менен Дордой конушунун ортосуна парк салабыз. Бир нерсени түшүнүп коюш керек да, биз эмне үчүн көп парк салып атабыз. Бул жерден Азембек Сурахматовго да чоң рахмат. Ал өзүнүн парктарды баштап койгон себеби ошол азыркы убакта муктаждык бар да. Мурун бир эле бульвар бар болчу, Держинка. Анан парктар түшүп, элдер талап кылып атат да, шу парктар эс ала турган жерлер көп керек. Азыркы өзгөчө пандемия убагында таза абага чыгып эс ала турган жер көп керек болгон да. Анан ошон үчүн ынтымак 1-2 жана велодорожкалар салынган. Азыр ошон үчүн өткөндө бирөө жазып атпайбы? Чоңдор үстү жагын эле өзүңөр жакка салып атасыңар деп. Андай мындай ниетибиз жок да. Биз ошо мына Дордой жака да салалы деп атабыз. Могу жерге сонун Кудай буйрса парк түшөт. Ак өргөгө 5 гектарга паркка салып атабыз. Бульварды 3 чоң парк, 3 жер башталат. Колдон келсе Бишкектин баарын эле бактыгып эле жашылдандырып салыш керек да. Колубуз келбей атат. Бирок биз бардык тармакты чогуу ала жүрүшүбүз керек. Парк, социалдык объекттер. Мына Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп алмага 2 жер тап деди, жетим, толмолой жетим балдарга үй салабыз дейт. Кудай буйрса даярдап койдум. Мына багаар көрөөрү жок.
бомж деген катмардагы адамдарга азыр өзүбүздүн күчүбүз менен 200 месталык орунга ылдый жака эме салабыз. Алда да көп жакшы иштер Кудай берсе. Ошон үчүн урматтуу Свердлов район Дордой Энесай конуш жагындагы жарандар, таарынбаңыздар, мына сиздерге жакшы бир парк түшөт бул жерге. Рахмат. Ишиңерге ийгилик. Аман эсен болгула. Мына азыр Кудай буйрса баштайбыз. Жакшылык болсун. Летний лагерь ушака кылабыз окуучулар. Кудай буйрса. Мына бар эки көп жергечи байке. Эме кылып коюш керек. Сөр коюп, чайкана кылып, зоналар менен кылабыз. зона менен. Анан кышында могу жактагы балдарчы. Гоора болуп тияка бияка барбай, могу 2-3 жерге үстүнө, ортосуна, аягына каток салып коюш керек, муз. Азамат сандык жана Казакстан воркаут салам дебеди беле. Ошон экөөнү ак өргөгө, экөөнү бульварга, экөөнү бияка бергиле. Ошондо сонун болот да воркаут. Кудай буйрса, анан летний кинотеатр жасап коюш керек байке бияка. Амфитеатр менен мына сага даярлы. Мисал айтам да. Андай жерлер бар. Летний кинотеатр, дискотека коюп, концерт коюп, конечно. Театр скол кинода кое берет. Да, Кудай буйрса. Ушундай жерлерди коюп коюш керек. Карачы балдар, байкуштар, айласып кеткенде эмне гана кылышпайт. Но Кудай буйрса биякта оңдоп беребиз. Балдар аябай көп болот ошол. Сүйлөштүк анда, давайте, жакшы тургула. Кудай буйрса, урматтуу шаардын тургундары, мына ушул жерге жакшынакай парк салып, ичинде бардык мүмкүнчүлүктөрү менен түзгөнгө аракет кылып беребиз. Ишиңерге ийгилик, жакшылык болсун. Кудай буйрса, биякты баштасак, бизнести да аз карап атабыз, шаарга өндүрүш, кайсы өндүрүш ташсак деп. Бул транспорт проблемаларын да чечип алсак, баары жакшы болот. Ишиңерге ийгилик, жакшы туруп.